Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн авиациялык базасынан аскердик инфраструктурасынын ишине бөгөт коюлду. Бул тууралуу Россиянын коргоо министрлиги билдирди. Министрлик буга чейин Россиянын куралдуу күчтөрү Украинанын шаарларына эч кандай ракеталык, авиациялык же артиллериялык сокку урбаганын кабарлаган. Ведомствонун маалыматына караганда, жогорку тактыктагы талкалоочу каражаттар менен Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аскердик инфраструктурасы, аскердик аэродромдорду жана абадан коргонуу объектилери иштен чыгарылды. Министрлик жөнөкөй жарандарга коркунуч жок экенин белгилеген. Украинанын аскердик чек-ара кызматы Россиянын бөлүмдөрүнө эч кандай каршылык көрсөтпөгөнүн белгиледи. Министрлик Украинанын аймагына россиялык самолет атып түшүрүлдү деген маалыматты төгүндөдү. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Бүгүн Украина президенти Владимир Зеленский Россияга каршы катуу жооп берүүнү тапшырды. Мындай маалыматты Известия агенттиги маалымдады. Маалым болгондой, Зеленский Россиянын чабуулун жокко чыгарып, катуу чабуул коюуну тапшырды. Зеленский Украинанын каршы чабуулу аскердик режим учурунда эч кандай мыйзам бузуу болуп эсептелбейт. Ошондой эле Украина президенти элди дүрбөлөңгө алдырбоого чакырып, ал көзөмөлдө экенин билдирди. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Форекс рыногунда доллар менен евронун рубльга карата курсу 9-10% өсүп, рекорд жаратты. Бул тууралуу Bloomberg агенттигине шилтеме берип РИА Новости жазды. Маалыматка караганда, доллар 90, евро 101 рубльге чыкты. Москва убактысы боюнча саат 8:58-де евронун курсу 92.35 рубльдан 183 рубльге көтөрүлдү. Доллар 81.64-төн 89.9-га жогорулады. Ошол эле учурда Сбербанк өзүнүн онлайн тиркемеси аркылуу 1 долларды 101 рубльдан еврону 115.84 рубльдан сатып жатканы айтылууда. ВТБга баалар бир аз төмөнүрөөк, тагыраагы доллар 93.65, евро 104.9 рубльдан болууда. Белгилей кетсек, Донбасста Россиянын атайын операциясы башталган соң рубльдин курсу төмөндөй баштаган. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Украинанын президенти Владимир Зеленский өз элине, ошондой эле орус тилинде орусиялыктарга кайрылуу жасады. Бүткүл дүйнө күндөн күнгө эмне болушу мүмкүн экенин айтып жатат. Алар бул жалын Украина элине боштондук алып келерин айтышат. Бирок Украина эли эркин. Ал өткөнүн эстеп, келечегин өзү курат. Биз өзүбүздүн келечегибизди өзүбүз аныктап, тынч жана чынчылдык менен кургубуз келет, деди Зеленский. Украина эли тынчтыкты каалайт, Украинанын бийлиги тынчтыкты каалайт деп улантты ал. Бизге согуштун, сууктун да, ысыктын да, кибирдин да кереги жок. Бирок аскерлер бизге кол салса, өлкөбүздү, эркиндигибизди, биздин өмүрүбүздү, балдарыбыздын өмүрүн тартып алууга аракет кылышса, биз өзүбүздү коргойбуз. Кол салба, корго. Илгерилеген сайын биздин жүзүбүздү көрөсүң, деди. Ал орустардан, карапайым элден согушту токтотууну суранды. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. СНН телеканалы Беларусь менен Украинанын чек-арасындагы Веселевка-Сеневка чек-ара бекетинен орусиялык куналардын кербени өтүп бара жаткан сүрөт жана видеону жарыялаган. Сүрөттөр Украинанын чек-ара кызматынын видеокамераларынын трансляциясынан алынган. Видео Украинанын Сеневка менен Белоруссиядагы Веселевка менен кесилишкен жерде тартылган. Колонна Украинанын кире беришинде жергиликтүү убакыт боюнча саат 6:48 чамасында көрүнгөн, деп айтылат маалыматта. Украинанын чек-ара кызматы мурдараак орус аскерлери жергиликтүү убакыт боюнча таңкы саат 5 чамасында Белоруссиянын колдоосу менен Украинанын чек-арасын бузганын жарыялаган. Белгилей кетсек, буга чейин Украинада аскердик абал киргизгенин кабарлаган. Эске салсак, 21 февралда Путин Украинанын чыгышындагы жикчелдердин Донецк эл республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный турганын жарыялаган. Алардын лидери менен кызматташуу келишимине кол койгон. Чечимди Мабдума 22 февралда ратификациялады. Ошол эле күнү Федералдык кеңеш орус аскерлерин Донбасста колдонууга уруксат берди. 24 февралда таңга жук Орусиянын президенти Владимир Путин кайрылуу кылып, Донбасста атайын аскердик операция жүргүзүү тууралуу чечим кабыл алганын айтты. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын аракетин өз өлкөсүнүн суверениттерин бузуу катары баалады. Украин парламенти башка өлкөлөргө кайрылып, жикчилдер ээлеп турган Украинага караштуу аймактарды Орусиянын артынан танбоого чакырды. Батыш өлкөлөрү жана НАТО, Евробиримдик да Москванын кадамын кескин айыптады. Кремлдин соңку чечими Донбасста кырдаал курчуган маалда кабыл алынды. Өз кезегинде Орусия Украинанын тегерегине 150 миңдей аскерин жыйнаган.
Украинанын Түркиядагы элчилиги Анкараны Киевти оор мезгилде колдоого чакырды. Бул тууралуу дипломатиялык өкүлчүлүктүн Twitter баракчасында жазылган. Дипломаттар Орусияны Украинага каршы согуш баштады деп айыптап, Түркиядан жардам сураган. Стратегиялык өнөктөшүбүз Түркияны жана дос Түрк элин ушул оор учурда бизди колдоого чакырабыз деп айтылат элчиликтин билдирүүсүндө. Эске салсак, 21 февралда Путин Украинанын чыгышындагы жикчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный турганын жарыялаган. Алардын лидери менен кызматташуу келишимине кол койгон. Чечимди Мабдума 22 февралда ратификациялады. Ошол эле күнү Федералдык кеңеш орус аскерлерин Донбасста колдонууга уруксат берди. 24 февралда таңга жуук Орусиянын президенти Владимир Путин кайрылуу кылып Донбасста атайын аскердик операция жүргүзүү тууралуу чечим кабыл алганын айтты. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын аракетин өз өлкөсүнүн суверенитетин бузуу катары баалады. Украин парламенти башка өлкөлөргө кайрылып, жикчилдер ээлеп турган Украинага караштуу аймактарды Орусиянын артынан тааныбоого чакырды. Батыш өлкөлөрү жана НАТО Евробиримдик Москванын кадамын кескин айыптады. Кремлдин соңку чечими Донбасста кырдаал курчаган маалда кабыл алынды. Өз кезегинде Орусия Украинанын тегерегине 150 миңдей аскерин жыйнаган. 2014 Орусия Украинага караштуу Крым жарым аралын аннексиялап алган. Ошол эле жылы Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск областорундагы Москва таянган жикчилдер референдумделген добуш берүү өткөрүп, өзүн-өзү Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп жарыялашкан. Москва Украинага карата агрессияны жана жикчилдерди колдогонун төгүндөп келген. Эки аймакты тең Орусиядан башка эч ким мамлекет катары тааныган эмес. Алар экөө биригип Донбасс деп аталат. Маалымат булагы Nazar News KG. Бизге элчилик менен байланыша албай жаткан Украинадагы кыргызстандыктар кайрылууда. Бул тууралуу бүгүн Жогорку кеңештин жыйынында депутат Айбек Маткеримов билдирди. Мен министрлер кабинетинин биздин жарандарды бул көйгөйүнө көңүл бурушуна суранам. Жардам сурап кайрылган кыргызстандыктар элчилик менен байланыша албай жатат, деди ал. Белгилей кетсек, буга чейин Украинада аскердик абал киргизгенин кабарлаган. Маалымат булагы Nazar News KG. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн авиациялык базасынан аскердик инфраструктурасынын ишине бөгөт коюлду. Бул тууралуу Россиянын коргоо министрлиги билдирди. Министрлик буга чейин Россиянын куралдуу күчтөрү Украинанын шаарларына эч кандай ракеталык, авиациялык же артиллериялык сокку урбаганын кабарлаган. Ведомствонун маалыматына караганда, жогорку тактыктагы талкалоочу каражаттар менен Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аскердик инфраструктурасы, аскердик аэродромдорду жана абадан коргонуу объектилери иштен чыгарылды. Министрлик жөнөкөй жарандарга коркунуч жок экенин белгилеген. Украинанын аскердик чегара кызматы Россиянын бөлүмдөрүнө эч кандай каршылык көрсөтпөгөнүн белгиледи. Министрлик Украинанын аймагына Россиялык самолет атып түшүрүлдү деген маалыматты төгүндөдү. Маалымат булагы Nazar News KG.